жөө баскан адамдарды коюп кетип бир кырсык болгон учурларда буларга тыюу салыш керек деген да чакырыктарды биз угуп калабыз. Жөө жүргүнчүлөргө да айта кетерим, жолдо басканда көбүнчөсү мынтип телефонго кирип алдыңан чыгат да. Бишкек шаарынын ошол велодорожкалар инфраструктура кандай өнүгүп атат? Мэриянын сотрудниктери менен сүйлөшүп калганда айтат, мен тебем дейт. Жумушка же встречага кечигип баратканда айла жогунан машинаны бир парковкага таштап туруп, жакын арадагы самокатка алып отуруп кетип калам. Жолдо тыгын болуп атканын билип туруп деле азыраак каражат коротуп самокат менен жетип ала турганын деле билип туруп анын бар экендигин машинеге отурууну чечип берет да. Эмнеге? Биздикилер болсо, вот офистин эшиги ушул жерде болсо, ошо эшигин түйүнө токтотуп кетет. Зебра барбы, кишилерге мешать этпей, башка машина вообще баары бир. Саламатсыңарбы кадырман көрөрмандар, силер Акча бардын студиясындагы кезектеги подкастты көрүп жатасыңар. Бүгүн бизге конокко Бактияр Кожокеев келди. Бактияр мырза Кыргызстандагы Kicksharing Central Asia деген компаниянын башкы директору. Жөнөкөй тил менен айтканда, Кыргызстанда айрыкча Бишкекте электросамокаттарды ижарага берген эң ири компаниялардын директору. Бактияр мырза, биздин студияга кош келипсиз. Дегенде эле мына айтып берсеңиз, сиз Кыргызстанга самокаттарды ижарага бериле турган самокаттарды алып келген адамдардын бирисиз, алгачкылардан болуп ушул бизнести баштоону чечиптирсиз. Эмне себептен мындай идеяга токтолдуңуз? Кайдан жаралды бул идея? Ошол жөнүндө бир кененирээк айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Биринчиден айта кетерим, бүт дүйнө жүзүндө электросамокаттар өнүгүп келаткан учур болчу бул момент. Анан шаарда пробка маселеси, проблема болуп келаткан, общественный транспорт развитиясы кичине азыраак болуп аткан. Ошол учурда биз ойлондук, эмнеге Бишкек миллиондон ашык жаран жашайт, бирок электросамокаттар в таком виде, какой он есть, жок да. Вот. Ошондон кийин биз ойлонуп, компаниялар издеп баштадык, франшизаларды. Кайсы компанияны бияка алып келсек болот, кайсы менен иштешсек болот, кайсы ыңгайлуу болот. Ошондо 22-жылы, ушу февраль айында биринчи жолу Санрен компания менен таанышып, ошолор менен контракт түзүп, анан Кыргызстанда, именно столицада Бишкек шаарында ачканга возможно шарт ачылды. Ошондон баштап биз чет-четинен ошол жаңы альтернативдүү транспорттун ачылышына көйгөй болуп, чет-четинен кыймылдай баштадык. Биринчи самокаттарды алып келдик. Биринчиден бул бүттүгү историяда айтып кеткендей 50 самокат дейм, бирок эң биринчи бизге тестовый 4 эле самокат келген. Ошону шаарда мен айдап жүргөндө кишилер токтотуп, бунун актын алдың, бунун актын алдың. Анан буйруса Бишкекте шеринг ачылат десем, жакшы болгон турбайбы, мен тиги Москвадан тепкем, мен Алматадан тепкем, бирөөсү мен Европада тепкем деп аябай сүйүнгөн адамдар көп болгон да. Анан биз ачылганда эң чоң популярдуу канча деген каналдар, СМИлер бизге кайрылып, силер ачылган турбайсыңар, келип интервью алабыз деп 22-жылы ачылышы менен интервью берип өтүп кеткен да. Жакшы, анан бул сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, 50 самокат, электросамокат менен баштаганбыз деп. Анан каражатты буну чоң бизнеске айлантууга каражатты, инвестицияларды кантип тарттыңыз? Ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз мындай. Башкысында биз өзүбүздүн каражатыбыз менен баштадык да. Бир астан 150-100 самокатты биз өзүбүздүн каражатыбыз менен баштадык. Андан кийин бизде компаниялар, башка компаниялар бар. Самокаттар бул бир гана самокаттар менен иштешпейбиз. Бизден да чоң лизинговый компаниябыз бар. Ошолор биринчи кадамда бизге эң чоң жардам берди. Самокаттар алып берди. Андан кийин уже эл бизнес өнүгүп баштаган сайын элдер кызыгып баштады. Кантип инвестиция кылып самокаттар менен кошо акча тапсак болот деп. Анан биз уже Кыргызстандын, башка чет мамлекеттин жаран инвесторлору менен келишим түзүп, уже инвестиция привлекать этип, ошол акчаларга паркты көбөйтүп баштадык. Азыркы учурда биздин паркта 4,5 миң самокат,
Ошто ачылдык, Ошто 800дөй самокат бар. Кантта ачылдык, могу эмки жума уже Караколду ачылабыз. Анан буйруса биздин курортный шаар Каракол, Чолпон ата менен Боз Тери өнүгүп келатат. Ошолор полностью тротуарлар, велодорожкалар жазыла турган болсо, буйруса эмдиги жылы балким аякта да ачылып калабыз. Ошон үчүн биз бул транспорт менен бүт мамлекетти өнүктүрүп келейин деп атабыз да. Анан эми элди кызыктырган, негизи эле азыр ошо социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып келаткан маселелерге да токтолбосок болбойт. Негизинен бул самокаттарга каршы чыккан адамдар да жок эмес да. Бул негизинен жол коопсуздугу менен байланыштуу. Айрым учурларда самокат тээп бараткан жөө жүргүнчүлөрдү, жөө баскан адамдарды коюп кетип, бир кырсык болгон учурларда буларга тыюу салыш керек деген да чакырыктарды биз угуп калабыз. Анан бул көйгөй эмне менен байланыштуу? Бул инфраструктуранын жетишсиздигиненби, же айдоочулардын өзүнүн баягы жол эрежелерин сактабагандыгы, бул эмнеден көрөсүз бул көйгөйдү? Биринчиден мен ар бир интервьюда айта кетерим, бул маданият. Бизде өлкөбүздө мындай транспортко маданиятыбыз жок. Мен 4 жылдан бери самокат айдайм, бирок 4 жылдын ичинде бир да жолу бирөөнү сүзүп кетип же ДТП болгон маселе болгон эмес да. Анткени мен өзүм эрежени так сактайм. Маданияттуу деп айтыш да кыйын. Ошибкалар адамдарда көп болот, бирок маданият бар. Жөө жүргүнчүлөрдү карайм, скоростной режимди и жол эрежелерин жакшылап сактайм да. Экинчиден, бул эрежесиз, бул транспортко эреже киргизилген эмес. Анан кайсыл структура бул нерсени карайт? Биринчиден ГУБДД караш керек. Анткени бул уже 24-жылдан бери транспорт катарына кирип калды. Ошодон кийин буга штрафтар болуш керек. Каждый пользователь должен быть в первую очередь ответственным себе. Өзүнө ответственный болуш керек. Анткени сен самокатты арендага алып атасың, значит сен башкаларга да ответственность алыш керексиң. Бирөөнү сүзүп кетпеш үчүн. Жөө жүргүнчүлөргө да айта кетерим, жолду басканда көбүнчөсү мынтип телефонго кирип алдыңан чыгат да. Сени байкабайт, жолду басканда деген сен бир жерден экинчи жерге чейин жеткен келе да бул тротуар. Ошол жерди ошол нерсеге гана пайдаланыш керек да. Биздикилер көбүнчөсү, вот айта кетем, 60-70% сейилдейт тротуарда. Балдар менен 4-5 тротуарды жабалат, эч жерден өтө албай аласың. Ошол учурларда ошол кырсыктар болуп кетип атат. Анан бул деген за против деген самокаттарга биз эки канатка бөлүнүп кеткен да. Бирөөлөр за дейт, анткени шаарда пробка көбөйүп атат. Элементарно тиги мэриянын сотрудниктери менен сүйлөшүп калган, айтат, мен тебем дейт. Жумушка же встречага кечигип баратканда айла жогунан машинаны бир парковкага таштап туруп, жакын арадагы самокатка алып отуруп кетип калам. Анткени картадан карасам машина менен 30-35 мүнөттө жетиш керекмин дейт. Бирок менде 15 мүнөттүн ичинде барып калыш керек, менде встречам бар. Эң ыңгайлуу бул самокат. Айла жогунан түшөсүң машинадан, самокатка отурасың, кетесиң. Эң жакшы транспорт. Биринчиден просто биз маданиятыбызды күчтөтүш керекпиз. Элге жеткириш керек, ошол самокаттар менен тепкенде кандай эрежелери бар, кантип тебиш керек. Бири-бирибизге уважение болуш керек. Элементарно машина айдоочу болгон өтөт. Машина айдагандан тышкарыда мотоцикл да айдайм да. Даже машина айдаткан адамдардын мындай эки дөңгөлөктүү транспортко уважение жок да. Айдап баратсаң сени кызып кетет, анан минтип кетет, тигинип кетет. Көп эле машина айдап аткандардын дагы автоунаа айдап аткандардын да өздөрү деле көп эрежелерди билише бербейт да. Ооба. Анткени мындай ачык айтып кеткенде убагында правалар өздөрү эле сатылып эле кеткен да. Ошолдун үчүн окушкан эмес, эрежелерди билбейт, көп нерселер сактабайт. Өзүм машина айдап жүргөндө көп байкайм, 1-2 адам үчүн ушу жолдо пробкалар пайда болуп келет да. Ошол учурда азыркыда биринчиден бул инфраструктураны өнүктүрүш керекпиз. Мен ушун түшүнбөйм да. Жолдор жасалып атат. Шаар боюнча, бүт Кыргызстан мамлекет боюнча эмнеге биздин мамлекет
сразу ойлонуп кеткен эмес да, ошол жерден жол салган тышкары мындай велодорожкада салып койгон гочу. 70 сантиметр. 70 сантиметр. Жарым метр жетет го дейм. Жарым метр жетет. Жолдун бир четинен жасап, тиги четине жасап койгон гочу. Ошону сразу ойлонуп кете турган болсо, инфраструктура өнүгүп, мындай транспорт көбөймөк да. Анткени 3 жылбы 4 жыл мурун Германиядан специалисттер келген. Ошолор айтканда, жолуңарды канча чоңойтөрсөңөр дагы, 6 полоса кылсаңар да пробкалар азайбайт. Бул проблема жолдон эмес. Бул проблема өзү инфраструктурадан. Элди бөлүш керек. Машина айдагандар болуш керек. Общественный транспорт өнүктүрүш керек. Альтернативдүү транспорттун дагы инфраструктураны өнүктүрүш керек. Анан жөө жүргүнчүлөрдү. Ошолордун баардыгы бөлүнгөндөн кийин, анан кийин бизде ушундай проблемалар азая баштайт. Ооба, сиз абдан туура байкадыңыз. Мисалы үчүн маданиятка келгенде автоунаалардын айдоочулары деле маданиятсыз болуп атпайбы? Аларга маданиятты ким үйрөтөт дегендей. Андай логика менен болсо аларга да тыюу салыш керек болот. Айдоочуларга деген машинелерге эгерде кырсык болсо. Тыюу салуу албетте оңой да, бирок мындай ал нерсенин көйгөйүнүн себебин изилдеп, талдап чыгып, ага ошо алып келип аткан бир көйгөйлөрдү чечсе, ошол туура болот го деген мен деле ошол оюңузга кошулам. Анан эми силерге самокаттар, электросамокаттарда жүргөн, аларды ижарага алган колдонуучулар көбөйсө жакшы да. Эми силер бизнесиңер ошо менен байланыштуу болуп атпайбы? Анан ошол электросамокаттарды айдаган жүргүнчүлөргө силер бир үйрөткөн, балким бир видеолор болобу, же бир жерге алып барып алып аларга тренинг өтүп, кандайча ушул маданиятты жогорулатуу жагын эске алгансыздарбы? Кандайча бир иш-аракеттерди кыласыңар ушуга байланыштуу? Биз 22-жылы ачылгандан бери мындай иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Өзүнүн дружественный СМИлер бар. Алар катары айтабыз кандай ПДДлар бар. Элементарно закондо жок болчу ал моментте. Көбүнчө ДТПлар пешеходный дорожкадан болот атпайбы? Самокаттар көрөт, өтүп кетет, аны автоунаа байкабайт, сүзүп кетет. Ошол жерден биз канча айтабыз, жөө түшүп, самокатты жанынан сүйрөп, анан баскыла. Машина деле көрбөйт, сен 23 км келе аткан, кайрылып келе аткан машина сени байкабай калат. Ооба. Көбүнчөсү машина сүзбөйт, самокат сүзөт машинаны. Ошондой учурларда көп айтабыз да, токтоп, мындай 3 секунд жөө сүйрөп кетиши, 3 секунд, уж 3 секунд эчтекеден албайт. Бирок сен ден соолугуңа зыян келтирбейсиң да. Сүзүп кете турган болсоң, бир жериң сынбаса дагы жаракат аласың. Ошодон постоянно напоминать этип турабыз өзүн пользователь. Приложениени качать эткенде видео урок бар, инструкция. Кантип эметиш керек, приложениени кантип көчүрүш керек, кантип токтотуш керек, кишилерге мешать этпеш керек, жөө жүргүнчүлөргө тоскоолдук кылбаш керек, тротуарга чыдап кеткенде, пешеходный дорожкадан жөө түшүш керексиң, только велодорожканы айдагыла, жолго чыкпагыла, 18ден жогору киши келет, там пользовательдерге айдаса болот. А биздикинде мен көп байкайм, бир жолу даже бир 2 жыл мурун бир ата-эне менен уруша кеткем, магистраль жактан. Өзүнүн 2 баласына самокат руль менен тең экен баласы. Ошого өзү отуруп ачып берип атат самокат. Ата-энеси. Анан мен келип туруп замечание кылдым, самокат деген бул аябай оор транспорт. Сиздин балаңыз бирдем суу отурган болсо, чоң жаракат алат, андай болбойт. Биздин приложение десе, мен өзүм отвечать этем дейт. Укканда жок. Анан мейли дедим, ата-энеси жанында болсо, бир бала бир 10 жашта го дейм. Ошону ата-энеси өздөрү кылып атпайбы? Биздин приложениеда карта прикреплять этмейинче ачпайт. И приложение киргенде сен возрастың сурайт. Ошол возрастта көбүнчө жаш балдар, жаш 18ден ылдыйкылары, алар өзүнүн жашын 18ден өйдө кылып коет. 2-3 жыл кошуп коет. Ата-энесинин картасын кошуп коет. Анткени бизде учурлар болот, техподдержкага ата-энелер чалат, мен картаман, силердин компанияңар акча чечип атат. Анан изилдеп келсең, баласы түн ортосунда картасын урдап барып туруп, приложениясына кошолгон, анан дос балдар менен теип, аягында өзү эрежени да сактаган эмес, самокатты шаардын четине бир жерге чытап кете берген, өчүргөн да эмес, ал самокаттын бирөө урдап кеткен, ал тепкен, анан ата-энесинин картасына акча чечип берген. Ошондон ызылдап келгенден биз уже такташтырып келсек, ушу баласы эле кылып турушун баардыгын. Ошондой нерселер көп болуп жүрдү бизде. Азыркыга чейин алар болот. Ошондо бир четинен
ошондой нерселерди алдын ала алганга это бир жаш балдарга это ата энеси. Анан экинчиден биз жылдан жылга ошондой нерселерге ар кандай бир видеороликтерди тартабыз, жөнөтөбүз, элдерге түшүндүрөбүз. Ушундай эле подкаст интервьюларда кайра айтабыз, эмнелер кылыш керек. Бизде быйыл эле болбой калды, бирок быйыл азыр могу 2-3 жуманын ичинде бизде кайра башталат. Бизде электросамокаттан үйрөнүүнүн мектеби бар. Бекер болот ошондо. Ал мектеп мындай бир жерде жайгашканбы? Биз жылдан жылга ушуну ынтымак паркта кылчык андай нерсени. Бүт желающий келип, ар жерде бекер самокат болот, сага дагы бонус берет подарок менен. Бүт инструкторлор бар, сен келип только самокат үйрөтөт, кантип тебиш керек. Анан мындай препятствиялар бар. Ошолорду айдап өтүп, мындай үйрөтүп, каяк менен айдаш керек, эмне кылыш керек, кантип токтотуш керек, каерге токтотуш керек, то есть эрежелерин баарын үйрөтүп туруп, анан сага сертификат берет. Сертификаттын ичинде бонус бар и то, что ты хорошо прошел обучение. Өзүндай ичкибизден кылып алганбыз да андай нерсеничи. Бир кандай мотивация болсун деп. Ошондой жылдан жылга болуп келаткан. 22-жылы эле баштаганбыз аны. Просто быйыл биздин башкача иштер болуп калды. Ошодон тышкары мындай башка форматта баштайын дегенбиз да. Ошол быйыл ошол бир 2-3 жума, может, бир айдын ичинде, июль айларында жаңы мектеп ачылат, бекер. Бүт желающийлер келип үйрөнүп кетсе болот. Мына сиз айтып койбодуңузбу, өзүм самокаттарды тээп жүрөм көп жылдан бери депчи. Эми сиз өзүңүз ошондой жакта иштеп аткандан кийин сиз билишиңиз керек да ал нерсени. Анан мен сурайын дегеним, мына Бишкекте, мисалы үчүн мындан бир 6-7 жыл мурун велодорожкалар жаңы ошо түшүнүк келип бизге муну кылыш керек экен деп мындай иш башталган. Бирок азыр көбөйүп атат чындап эле. Анан элдин маданияты да мен байкайм, көчөдөн басып калганда велодорожка менен эч ким баспайт. Мындай анда-санда эле байкабай чыгып алгандар болбосо, мындай ошол маданият калыптанып келатат да. Анан Бишкек шаарынын ошол велодорожкалар инфраструктура кандай өнүгүп атат? Негизи электросамокат эмес, велосипед айдаган айдоочулар үчүн дагы шарттар жакшырып келатабы? Кандай темп менен өзгөрүп келатат? Мындай сиз өзүңүздүн баамыңызды берсеңиз. Если честно, батыраак өнүктүрүз болмок да. Өнүккөндөрү бар. Бизде азыр Бишкекте 35 километр велодорожка бар. Бул бүт жолдун себеби боюнча 2-ден 6 бөлүгү болот. Ошону 70% колдонулбайт. Анткени элементарно Токтогул көчөсү өзү көрүп кетсеңиздер, көбүнчөсү машина токтоп турат. Велодорожка менен самокат менен кетип баратканда сен как не хочешь жолго чыгыш керек, аварийный ситуация создавать этесиң да. Ошондой нерселер көп болду. Анан айдоочуларга каждый раз токтоп айтам, бир велодорожка токтосо болбойт, знак турат, бирок машиналар токтоп берет. Ошондой инфраструктураларды дагы шаарда көбөйтө берсек болот. Анан ошондой жерлерди караштырыш керек да. Тартып коюп эле чыдап кетиш керек эмес да. А жерде машина токтотконго мындай эвакуатор менен көбүрөөк иштетип, велодорожканы бошотуп, анан жылдан жылга көбөйүп келатат. Бирок мен 22-23 жылдан бери мамлекет менен иштешип келем. Анан обещаниялары бар да өздөрүнүн. Мынчанчы жылга чейин мынча деген километр чакырымда велодорожка болот деп. Анан 25-жылдын аягына чейин мен билишим боюнча мындай письменно эмес, бирок устун айтылып кеткен нерселер болгон 80 километр салабыз деген да. Бирок чет-четинен болуп келип атат, бирок батыраак, эртерээк инфраструктураны өнүктүрсө жакшы болмок деп айтам да. Анткени бизде көбүнчө пайызы это бул шеринговый самокаттар эле эмес да. Өздөрү тээп жүргөн самокат, велосипед, моноколеса, гироскутерлер көбөйүп баратат. Өзүңүздөр байкап атасыздар го. Перекрестокко келгенде 10 самокат, велосипеддин арасынан ушун 2-3 эле шеринг, калган башканын баары уже частный да. Өздөрүнүкү. Ошол нерседен кишилер уже арендага албай өз-өзүнө сатып алгандар уже көбөйүп келатат. Эл деле уже түшүнүп келатат да. Жолдун баардыгы пробка, шаардын баары пробка, и машинасы бар болсо дагы дополнительно үй бүлөсүнө бир самокат, бир велосипед алып койгондор да көп да. Анткени учурларда ошол башка транспорт менен чыкканга возможность болот да.
Азыр мына Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев дагы электросамокат айдагандарга өзүнчө бир көбүлүк бериш керек деген мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Ал мыйзам долбоорун дагы баягы колдогондор бар, колдобой, тамаша иретинде көргөндөр дагы бар. Силер негизи эле мамлекеттик органдарда отпайсыздар. Ошо мамлекеттик органдар менен кандай иш алып барасыңар? Анын ичинде депутаттар менен байланышып, алардын да пикирин өзгөртүүгө аракет кыласыңарбы? Мисалы үчүн чечим кабыл алуучу ошол эле муниципалдык органдарды, мэрияны алсак, алардын пикири кандай бул боюнча? Биринчиден каршы чыгып аткан бул ГУБД менен эле УПСМ да. Анткени 22-жылында 22 ноябрда президентибиз менен жаңы закон чыккан. СИМ, средства индивидуальной мобильности, транспорт катарына кирип кеткен да. Ошодон бери бүт ДТП болгон нерсенин баардыгы ушу ГУБДдын статистикасына түшүп калат. Ошон үчүн самокаттар кичине статистиканы бузганда дагы наезд на пешехода болуп бузуп атпайбы? Ошол үчүн алардын дагы иши көбөйдү. Иши көбөйдү. Кече 11-июнда бизде мэрияда биринчи комитет өттү. Жаңы положенияны ишке чыгарганын астында ушу комиссия чогултат. Ушу комиссияда биз эксперт катары жүрөбүз. Анткени биз ушул канча жылдан бери ошол закондорго эксперт катары өзүбүздү чыгарып, аларга жардам берип, ошо анализ регулятивного воздействия дейт. Ошол положение закон чыгармасына ушундай нерселер жазылат. Ошону жазганга жардам беребиз. Анан УПСМден айтып кетти, ошол бизге жумуш көбөйүп кетти. Самокаттарда биздин катарыбыз киргенде шаар 3 эсе чоңойду, бирок биздин штат чоңойгон жок дейт. Наоборот, азайып кетти биздин штат. Кыскартып жиберди көп сотрудниктерди дейт. Анан ошого жумуш көбөйгөнгө биз каяка жетишебиз дейт. Же машина жакты каралбайбыз, же самокаттар карайбызбы, же жаңы орган ачыш керекпи аларды караганга. Анан мэрия менен жылдан жылга эле иштейбиз. 22-23, 24-жылы договор түзчүк, бирок 25-жылы ушул договор түзүлбөй калды. Бул эмне себебинен болуп кетти? Анткени жаңы закон кирет дегенден кийин биз кичине ошол мэрия менен талкууланып бир аз күтө турайлы, ошол закон чыккан. Эмне договор, эмне келишим? Аренда. Жерди да. Мурданкысында биз автоунаанын парковочный местосын аренда алчык да. Анан бизде юридикалык торговый центр, заведение болобу, эмне болобу, ошолор менен отдельный договорубуз бар. Алардын территориясына, прилегающий территориясына парковкалар салганга мэрия менен отдельный договор болчу. Быйыл ал договор ишке ашкан жок, болгон жок. Бирок биз айта кетебиз, биз всегда даярбыз. Если закон боюнча силер төлөгүлө ушундай жерди аренда аласыңар десе, биз обеими руками за, мындай салым коюш керек да, Кыргызстан өнүккөнгө. Ошол анан 11-июнда мэрия менен биринчи комитет өттү. Ошосунда 27-июнга чейин ошол законду разрабатывать этип, биз уже Министерство экономики коммерцияга бериш керекпиз да ошону. Анан дальше уже чыгат кантип самокаттар иштейт, кандай скорость менен болот, каерде запретный зоналар болот, канча аренда төлөйбүз, колдонгон жерге кантип төлөйбүз, кандай штраф, норма, закон эрежелери пайда болот. Демек тыгыз эле иштеп аткан экенсиз. Тыгыз эле иштейбиз. Мен кийинки суроом ошо эл аралык практикага бир аз көз чаптырсак да, мисалы үчүн мен өзүм дагы билем, Европада, айрыкча Парижде 2018-жылы ал жакта да самокаттар аябай бум болуп, аябай популярдуу болуп, элдин баары колдонуп, бирок ошо кырсыктардан улам алар кайра референдум өткөрүп, дээрлик жаңылышпасам бир 80% ошо самокаттарды тыюу салыш керек дегенге добуш берип тыюу салып койгон да. Башка дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай болуп атат? Эмнеге мисалы үчүн Европада буга тыюу салынып атат? Силер ошол эл аралык практиканы талдап, изилдеп, ошол алар кетирген катаны биз кетирбейли деген сыяктуу бир иш алып барасыңарбы? Ошо жөнүндө бир аз кеп кылсак. Бул менин любимый темам. Францияны айта кеткенде, бул Франция эмес, бул Парижде эле болгон закон. Негизи бул чоң мегаполистердин көйгөйү да бул. Бул Парижде эле болгон, башка шаарларда самокаттар иштеп атты. Бул мыйзам эмне болуп пайда болуп кетти Парижде? Анткени бул биринчиден туристический шаар да, туристический шаар. Анан маданиятсыздыктан да.
Франция өзүнө жана беженецтерди көбүрөөк алып албадыбы? Европага кетти го, жана Сириядан бүт жактан беженецтер кеткенде алар ошол маданиятсыз болуп барган үчүн самокаттар менен туристтерди сүзүп кетип атты. Анан Министерство иностранных дел бүт башка мамлекеттердин туристтери менен ошол проблемалар болуп атты. Ошол аркылуу анан референдум кылып, ошодон депутаттары именно Парижде жокко чыкканга болду да. Бирок ал арендага катары эле, арендага берген. Бирок эмдиги жылы электровелосипеддер пайда болуп кетти. Алардын көлөмү, объему кичине чоңураак, анан шаарды көбүрөөк каптап баштады. Алар уже 23 километр эмес, 45 километрге чейин разгон болот. Ал велосипеддердин мемеси мындай педали бар болгон үчүн аларга вообще мындай закон запрет боло албайт да. Анан көп кишилер велосипед тепкизе келген жок. Анан кийин кайрадан пробка көбөйө баштады Францияда. Акта дагы ушул пробка маселеси менен проблемалары көп. Анан бирок мына былтыркы жылы эле 24-тө кайра отмена кылып самокаттар Парижге кайра пайда болду. Анан азыр алар Европада чоң мамлекеттер, ушу Франция, Германия өзүнө план койду 2030-жылга чейин ошол инфраструктураны 100% кылабыз деп. Бүт ошол жол барлы жерлерде велодорожкада пайда болот деп 30-жылга чейин өзүнө план коюшту. Ошого иш башталды да аларда дачы. Биз ошолордун катарында тоже биз мындай план коюш керекпиз. 5 жыл, 10 жылга болсо дагы, что Кыргызстанда хотя бы там 60-70%га инфраструктура өнүгүп, велодорожка пайда болсо, бизде дагы мындай айта кетерим 3 бөлүккө бөлүнүп кетебиз. Автоунаа айдагандар болот, альтернативдик транспорт айдаган болот, жөө жүргүнчүлөр болот. Бири-бирибизге мешать этпейбиз. Анан пробкалар да азая баштат. Анткени кишилер уже машинаны айдап чыкканга мындай возможность керек деле жок болот да. Безопасно жаңы велодорожкада айдап самокат аласың, велосипедиң менен ишке барып келгенге жакшы болот. Машинаны бир алыс жакка барганда эле айдап калбасак, шаардын ичинде ошол самокат, велосипед менен эле жүрүп калабыз, если инфраструктура өнүгүп кете турган болсо. Ооба. Сиз чындап эле айткандай, мисалы үчүн ошол Европа өлкөлөрүн мисал кылсак, ал жакта коомдук транспорт өтө жакшы өнүккөн да. Ошондуктан алар машинелерин дем алыш күндөрү эле бир тоо ташка, токойго барганда эле минбесе, коомдук транспорт менен же башка транспорт менен жүрөт. Электросамокаттарды эмне үчүн тебиш керек? Эмнеси менен жакшы унаалардан ошону мындай бир айта кетиңиз. Мисалы үчүн 4 себеп же 3 себеп же 5 себеп деп мындай бир ачыгыраак так кесе. Эмне менен ыңгайлуу деп? Как раз силердин немеңер финансы жак менен эмес беле? Ошо финансы жак айтып кеткенде 21-кылым, если 20-кылымдарда это экономия денег болсо, 21-кылымда жаңы тенденция да, экономия времени деген бар. Анан кийин биз азыр көп мындай болот атпайбы нерселер, акчаны убакыт менен эсепте деп. Анан кийин мен, например, машина менен чыгып бир күн иш кыла турган болсом, 2-3 иш бүтүрөм. Анткени машина менен чыгыш керек, жолдо пробка такалам, анан парковка издеш керек, парковкадан жөө баш керек. Самокат менен 10дон ашык ишти бүтүрөм мен. Бир күндө. Встречадан встреча, ушундай съемкадан съемка, иштен офиске, анан тияка барам, бул иш кылам, налоговойго ушинтип эле машина менен чыга турган болсом, 2-3 иш бүтүрөм. Анан кийин иш аз жүрөт. Ошодон самокаттын бир пайдасы бул альтернативдик транспортта. Анан буну мындай көп азыр биз жаңы баштаганда бул развлечение болчу да. Жаңы келди, деп парктарга тебип, анан тигине мындай кылып, азыр болсо биз уже транспортный сценарийге өтүп кеттик. Уже убакыт мурда там 1 саатка чейин адамдар тебе турган болсо, азыр карасаң там эң средний поездканын убакыты 17 минут. 17 минут эле. То есть бир жерден алат, өзүнүн ишине чейин жетет, каяка барыш керек экен. Болду, ушул жерге чытайт болду. 17 минут средний убакыт болуп кетти. Ошон үчүн биринчиден буну транспорт катары эле колдонуш керек. Мындай тебип, анан сейилдеген көңүл ачкан мындай кечинде болот да, мейли. Өйдө жактарда. Бирок биздин приложениялар карасаңар, бизде там Санрент менен Яндекста 2 приложение карасаңар, биз аллея, парктын баарын жаап салганбыз. Бизде тепсе болбойт. Анткени биз уже ал катардан чыгардык самокаттарды, развлечение катары көргөндө. Азыр биз транспорттун сценарийге толук өтүп атабыз. Ошо адамдар алып Адан Бга чейин жеткенге болду.
ошол транспорт катары колдонгондо баардыгы эле жакшы болот. Баары жакшы болот. Электросамокаттарды сиз келечегин кандай көрөсүз? Булар мисалы үчүн бир кыска 2022 жылдан бери кескин өсүп өнүгүп келди. Мындан кийин кандай өнүгүш керек? Азаябы, көбөйөбү жана региондорго бул качан жетет? Эми ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Бул региондорго, биринчиден региондорго чыкканга кичине экономический целесообразность керек да. Эмнеге биз Ошто, Караколдо, анан мурда жылы Жалал Абад ачылып, быйыл ачылбалдык. Өзүнүн мындай формулаларыбыз бар да. Каякта качан ачылсак болот? Азыркы формула боюнча шаарда 100 миңден ашык адам жашаш керек. Анан ошол пробка менен проблема башталып, анан адамдар уже ушу самокатка отурганга ыңгайлуу болгондо гана барып ачылбасак, ага чейин мындай жөө деле басып жүрүп, сиз өзү айтып кеткендей таластансыз да. Анан таласка азыр самокат ача турган болсок, бир башына чейин жарым саат жөө жетип кала турган жерге самокат менен эч ким көп деле мындай колдонбойт да. Ошон үчүн биз чоң шаарларда ачылып атабыз. Анан вопрос. Ошол эле болчу. Түшүнүктүү болду. Сиз суроого жооп бердиңиз. Эмнеге азыркы учурда мындай бир философиялык, психологиялык да бир суроо берип, балким жыйынтыктоочу болсун. Эмнеге биздин жарандар деп айталы, айрыкча Бишкек шаарында ошол жолдо тыгын болуп атканын билип туруп деле, азыраак каражат коротуп самокат менен жетип ала турганын деле билип туруп, анын бар экендигин, орусча айтканда доступность деп айтабыз го, ошону билип туруп деле бирок машинеге отурууну чече берет да. Эмнеге мындай эки көчө нарыраак барыш керек болсо деле машинеге отура берет мындай. Ушуну ойлонуп көрдүңүзбү эле өзүңүз ой жүгүртүп? Эмне себептен биз ушундай жарандарыбыз абдан ошого жакын мында? Бул өзүнүн, мне кажется, бул адамдан да. Мындай Кыргызстанда дагы, Казакстанда дагы айтып кеткенде бизде машина деген мындай эркекке, особенно азырда аял кишиге да болуп калды. Бүттүгүнө деп айтып кетели, мындай кантип айтып кетсем, пафосный транспорт да. Машинаң бар болсо, баары жакшы, анан кийин обязательно машина менен жүрүш керек, комфорт керек. Биз комфорт көнүп калганбыз да. Анан бир жолу мурда жылы 24-жылы университетте лекция өтүп аттык. Анан эшикке чыгып калдык. Как раз бизде УПСМ сотрудниги да жүргөн. Эшикке чыгып калган эко спор башталып кетти. Айттым, бизде мындай башка мамлекеттерде машина менен жүргөндө дагы 2-3 квартал нары барып туруп бир парковка платныйга тыштап, анан жөө келет да ичинечи. Биздикилер болсо, вот офистин эшиги ушул жерде болсо, ошо эшигин түйүнө токтотуп кетет. Зебра барбы, кишилерге мешать этпейби, башка машина вообще баары бир ушул жерге токтотот да кирип кетет. Анда экөөбүз ушинтип сүйлөшүп атсак, алдыбызда бир спринтер келип туруп зебрага келип туруп токтотуп коет. Анан жөө мындай магазинди көздөй басып кетти. Анан айттым, мына көрүп билсем, анан кыйкырды, ал машинаңды деп. Кака токтотом дейт. Анан сен анын проблемасы да кака токтотот. Парковка ылдыйраак, айттым, ылдыйраак басса, мындай 2 светофор. Парковка бар, всегда пустой. Бирок берде иш чара көбөйгөн үчүн машина да көп да. Ошондой биздин өзүбүздүн жалкоочулуктан да көбүнчөчү. Анткени барып самокат менен тебиш дагы, анан бизде маданиятта дагы бар да, самокат тебип жүрсөң, бул мындай бичарашка катары эле көрүп, бакушун машинасы жок турбайбы деген мындай эме да. Просто биздин көп жарандардын мнениясы мындай башка кишилерден зависимый да. Мындай общество эмне дейт, анан тиги эмне дейт, бул эмне дейт, эл эмне дейт. Анан мага баары бир. Мен иногда встречаларга келип калсам, мындай мен көрөсүң, рюкзак тагынып алган, самокат айдап, анан келип токтотуп туруп, саламатсыздарбы, мен атым Бактияр, мындай компаниянын генеральный директору болом, анан мындай десем карап туруп, сенби дейт да. Анан алар бир LX алар ойлойт да, генеральный директор дегенде мындай джип айдап, чоң киши, костюмчан, кабагын бүркүтүп бирөө кирип келет, анан жаш бала эле самокат тебип, зыбылдап кирип келип эле, анан быдылдап сүйлөп кирсе, анан ойлойт, сен окшошпой жатсың генеральный директорго, кичине өтө жөнөкөй экенсиң дейт. Анан ошондо адамдардын баары жөнөкөй болуп,
элементарно там велосипед деле айдасаң деле жакшы да. Бул биринчиден ден соолукка пайдалуу да. Мурда деген бир 70-80 жылдары Европаны карасаңыздар жалаң эле велосипед айдачу эмес беле. Элдин баардыгы ден соолугу чыйын, здоровый, семизи да жок болчу. Азыр болсо машина айдап жүргөндө семизин бар курсагы байланган, машинадан 3 метрден алыс баспайт. Ошого кичине мындай мамлекеттин дагы дүйнө жүзүнүн ден соолугу бузулган ушул четинен да болот да. Ошон үчүн башка вид транспорттарга биз артыкчылык беришибиз керек. Бериш керекпиз. Аябай ушундай өнүктүргөнгө, наоборот, инфраструктураны өнүктүрүш керек. Бул биринчиден мамлекеттин ден соолугуна да пайда болот. Эл велосипед көтө турган болсо, күнүгө спорт болот. Күнүгө спорт. Анткени азыр иш болгон үчүн иштин бүттүк эле иштеп жүрөт, акча издейбиз. Жумушка барыш керек. Бирде 2-3 жумуштан бар кишилерде. Анан спорт залга деле барбайбыз, көп деле баспайбыз. Машинадан жумуштан машина. Ошондой эле болот. Ошон үчүн ошону айта кетерим биринчиден. Ооба. Рахмат. Анан компанияңыз жөнүндө мен акыркы суроомду берип калайын. Азыркы учурда компанияңыз демек инвесторлорду издеп жатат десек деле туура болот экен. Эми өнүгүп атат да. Кандай планда эмне бар? Балким эл аралык деңгээлге чыгуубу, кандай пландар коюп жатасыңар компанияңар катары алдыңарга? Биз 24-жылдан бери самокат эле болуп калган эмеспиз. Биз уже самокаттан тышкарыдагы проекттерибиз бар. Биринчиден бул шаардын ичинде Powerbank Биризаряд деген дагы биздин компания. Анан ошол курьерский служба Яндекс Ида менен колдонгон курьерлерди дагы биз камсыздайбыз. Ал Яндекс Идага ал дагы проектибиз бар. Экинчиден азыр жаңы быйыл ачып өнүктүрүп келаткан бул проект, бул Крути колеса деп коебуз. Крути колеса бул эмне проект? Бул электровелосипеддер курьерлерге беребиз да. То есть кишинин өзүнүн там каражаты жок болуп, бирок курьерский службага иштейм, студенттер, там университетке барып келгендер болсо, биз долгосрочный аренда беребиз да электровелосипедди. Ошол жаңы транспорт азыр башка мамлекеттерде дагы өнүгө элек жакшы. Ошол учурда биз Кыргызстанда биринчи ачтык. Азыр 50 электровелосипедибиз келди. Ошону курьерлерге бердик. Потенциал роста Кыргызстанда абдан чоң. Ошону дагы биз өнүктүрөбүз. Анткени азыр скутерлер мындай бара-бара азая баштайт. Анткени права керек болот, регистрациясы кымбат болот, ДТП көбөйүп атат. Анан штраф стоянкада баада эле билсек 700дөн ашык электроскутер бар экен. Анан ошого карата биз электровелосипед бере баштадык арендага. Анын негизи пайдасы бар. Биринчиден биз аны дагы программа менен 23 километрден чакырым аштырган жокпуз да. То есть башкалар өз ала турган болсо 50ге чейин айдайт. 50 бул чоң да ал скорость. А биздики болсо программа менен аренда берет кандай 25 кылып коебуз. Со 25тен жогору чыга албайт, чектеп. Ошол дагы жакшы да, мамлекетке эмнеге жакшы? Бизди контролдосо болот да. Анткени мындай саммиттер болуп атканда бизге уведомление келет, билинканы жапкыла дейт. Биз билинканы жаап салып, самокаттар тебе албагат. Өзү алып алган самокат, велосипеддер тееп жүрөт. Аралыктан эле. Просто киретканда эле 50 метр калганда самокаттар токтоп калат, болду өчүп калат. Ошол жерден айда албалат. Бизге айтат, чогулткыла самокаттар жолдо болбош керек дейт. Биз там 2-3 саат калганда баардыгы сотрудниктер чыгарып турушул там Манас проспект тазалап салабыз. Самокаттар тебе албалат. Недавно теги 9 май болду. Анда дагы чүйдү, площадьты, теги вечный огонь жакын баарын тазалагыла деди. Биз полный запрет зона кылып туруп, ичине самокат кире албастык кылдык. Велосипеддер менен ушундай нерсени кылабыз. Анан азырдан биз Кыргызстан өнүктүрүп келаткандан кийин быйыл Алматага да ачылганга аракет жасап атабыз да. Юридический лицо ачабыз быйыл. Анан кийин электровелосипеддер ушакка келет. Биздин компаниянын ачык акционер коом Кикшеринг Центральный Азияга ошо Алматинский юрлицо кошулат дейм дагычы. И биз Алматада да өнүктүрө баштайбыз ушу электровелосипеддерди. Анан инвесторлорго инвестиция боюнча азыр биз жаңы инструмент ачтык. Это акция и облигации. Ошол инструменттер менен азыр инвестиция чакырабыз. Башка мамлекеттерди особенно өнүктүргөнгө бул акчаны биринчиден биздин компанияны Казакстан мамлекетте өнүктүргөнгө ушакка жумшайбыз да. Андан тышкары эмгектеги жылы Өзбекстанга да киребиз.
эмне себептен биз Яндекс партнердун эң жакшы көргөн операциондук партнерубуз да. Анткени 2 жылдан бери биз качество көрсөттүк аларга. Анан самый лучший операционный партнер болдук аларга. Анан алар бизди башка мамлекеттерге чакыра баштады да. Алматада скутерлер запрет болду. Бизде говорит 10 миңден ашык жөөс курьер бар. Ошолорго биз транспорт бериш керекпиз. Эртерээктен келгиле дейт. Ошон үчүн быйыл Алматага барачайын деп атабыз. Адан тышкары Өзбекстанда да курьер служба көбөйүп келатат. Аларда да ушундай проблема бар. Алар да келет, айтат. Быйыл бар, бирок эмдиги жылы көбөйүп кетет. Ошон үчүн ачылууга эртерээк дейт. Жетишсек быйыл ачылабыз Ташкентте, жетишпесек эмдиги жылы уже жаңы жылдан кийин Актада уже даярдык башталат. И сезон башталар менен Актадагы электровелосипеддер пайда болот курьерлерге. Ошон үчүн биздин компания Кыргызстанда эмес, башка мамлекеттерде иштегенге да аракет кылат да. Сиз акция жөнүндө айтып калдыңыз. Демек, ар бир каалоочу ошо силердин компанияңарга ишенсе же киреше тапкысы келсе акциядан сатып алса болот экен да, демек азыр, Ооба, азыр биз Кыргызстанда биринчи технологический компания, который IPO-го чыккан болдук да. Анан акция деген бул эмне? Бул компаниянын долясын ала аласың да. И ошол компания өскөн сайын сен дагы доляң, кирешең өзү баштайт да. Ошого это же финансовый инструмент всего мира. Америка, Европа уже давно эле 100 жыл мурун эле ал нерсе өнүгүп кеткен да. Бирок биздин Кыргызстанга быйыл жаңы келип баштадат. Анан биз биринчиден катары анда дагы акция менен да биринчиден катары ушул болуп атабыз да. Анан ошол жаңы финансовый инструментти биз ушул жарандарга чыгарып, анан биздин самокаттар, анан ушул жаңы биздин арабызда жүргөн мындай 4 компания бар. 4 ушул биздин ачык акционер коомго кирген 4 компания бар. Ошол 4 компаниянын өнүгүп аткан сайын алар дагы ушудан пайда көрсө болот. Ошого вложение кылса болот. Ошондой нерселерди дагы бар да биздин компанияда. Ал чындап эле эң эле жакшы кызыктуу нерсе экен. Өзүңөр эле байый бербестен мындай элди кошо байыта турган дымагыңар күчтүү экен, каалооңор, ниетиңер дегендей. Бактияр мырза, абдан кызыктуу талкуу болду деп ойлойм. Бизди көргөн көрөрмандар дагы өзүнө бир пайдалуу бир нерселерди алып, эң негизгисинен бул маданиятка келип эле такалат экен. Канча, мисалы үчүн, автоунаанын айдоочусу болобу же электросамокаттын айдоочусу болобу, бул өзүнүн жоопкерчиликти өзүнө алып, мындай маданияттуу айдаса, жол кырсыктары дагы азайып, мындай маселе жаралбайт деп мен ишенем. Бүгүн биздин подкастка келип бергениңизге рахмат сизге. Силерге рахмат, ушинтип чакырып интервью алганыңыздарга аябай кызыктуу болду. Өзүм ой пикирим айтып кеткенине дагы жакшы болду. Ооба, бул мен ойлойм, эми биздин акыркы жолугушуу эмес. Эгерде бир компанияңар дагы эл аралык деңгээлге чыгып өнүгүп кетсе, мындай подкасттарды дагы балким жолугуп турабыз, буюрса. Буюрса. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат силерге.